Дуановой мен так дуановой отам. Көрүнгөндөн акча сурап, мына жерде оңду өтүп, сез отасыңар ошону? Ар бир ишкерлерде. Сен отургул айлык алып, жыргап, уместе. Мына замдарым бар. Кыршап айтат бар күнгө. Мен сизди ашман ошолор менен тил табышып алды, акча алып, мында дегенден алысмын да. Менде сизге болгон бир 70-80% ишенич бар пока. Бирок мына капа болбогула бүт ушу бөлүмдөр башчылары же адистериңерби көпчүлүгүңөр Кудайым өзү кечирсин билбей туруп айтсам, бирок ички дүйнөңөрдө өзүңөр сезип атсаңар эмне болот? Аралашсаңар да баары. Аралашсыздар. Ушуларды мен сөздү Ош шаарынын мэрі Аларбек Насырбековичке берем. Мен жаңы келгенде сиздер менен жолугуп сүйлөштүк деди. Жашыштарында эң негизгиси жергиликтүү бюджеттин казынасын толтуруп инвестиция деп да. Сиз деп кеткенде азыр ошо пландын аткарышы боюнча болуп атат. Бизде азыр бир бөлүм гана планга чыкпай калды. Азыр атак если башкармалык боюнча ала турган болсок, азыр 6 айдын жыйынтыгы менен биз азыр 1 миллион 3 дээрлик 1 миллион 300 миңдей ашчасы менен кетип калабыз. Жалпы башкармалык боюнча. Бул деле баягы мен предел деп айткандан алысмын. Себеби биздин потенциал боюнча караганда мындан толтурат эле, мындан деле ашча кылсак болот. В принципе бизде тоскоолдуктар деле неменелер жок. Жетекчилик жактан бизде только поддержка болуп атат. Ошонун пайдаланып, ушу только ишти алдыга жылдырыш эле максат болуп атат. Буюрса планды дагы аткарабыз, коюлган тапшырмаларды дагы буюрса баары чечилет деген ойдобуз. Ошо азыр ар бир тармагын бардыгына токтобой койгон, ар бир тармак өздөрү дагы азыр кыскача айтып беришет деп ойлойм. Мен азыр бизде мына тоскоолдук болуп атат деп айтсам, өзү туура эмес болуп калат, бизде тоскоолдук деле жок, ошо ишти эле кылыш керек болуп атат. Сизге бир сүрөтө башкармалыктын башчысы катары жетекчиси да инвестиция тартуу боюнча акча проекттин долбоорлорун даярдады. Акча долбоорун ишке ашты. Эмне деген мындай проекттерди даярдап атасыңар да келечекте? Акча түшүрүү боюнча. Биздин устав боюнча эми биз дээрлик андай курулуш же андай менен биз алектенбейбиз. Өткөндө мен сизге жеке турда айткам, долбоор боюнча буюрса аны менен да сүйлөштүк. Аны бышырып туруп мен сизге толугураак маалымат берем. Курулула деген жокмун, мисалы акча түшүрүү боюнча да. Мисалы ушу баягы айткан рекламный щиттер боюнча кандай проекттер даярдады, кандай кылып мына бир жолго салабыз? Ой барбы? Да, азыр жарына көп. Бир-эки эле мисал айтып бердим сизге. Остановкаларды, машиналарына, маршруткаларды, автобустарды карап көргүнө деген да сүйлөшүп, маршрутканын ээлерине деле мына мен кече бир мисал айтып берейин, аэропортто эле баягы депутатскийден самолетко чейин жеткизип койгон маршрутканы, бир эле маршрутка. Кайсы бир соттун немесин илип коюшуптур да, жапжашын. Түштүңүзбү ошо? Мен сурадым, канча десеңер айына 15 000 сомдон бир маршрутка. Автобустар 25 000 сомдон табат. Айына. Мына кичинекей аэропорт кандай жолдор изденип атат да. Мисал айтып атам. Мына неме боюнча, Новый парк боюнча дагы айткам да. Алар сунуштарды айткылар кандай кылабыз деп. Мына ээси келди. Келди, мен карап көргүлө, мен ал кишиге вада бергеним жок. Ал кишиге бир эле талап койдум да мен. Ошол жерде оңдоңуз. Паркты жакшына заман бакый оңдоңуз. Ошол мезгилге кирип, архитектура менен сүйлөшүп, проектти даярдап, парк кандай болуш керек. Ошону жасаткылыңыз да, мен арендасын көбөйтүп туруп, аларсаңыз мен билбейм. Деп айткам. Мына кече ошол айтканым 6 ай 7 айдан кийин бардым. Bir жерге дагы беш эмес да. Анан ким барат эми? Эмне үчүн булар ушунча башкармалыкка айлык алып, айлык төлөп иштетип атабыз? Ким сүйлөшүп атат менен? Сиз курулуш менен займестик билсеңиз, анда ошол өзүңөр кыла турган функционалдык милдеттериңерди аткарышыңыздар керек да. Туура?
План мен айткан болду. План 10 есе көтөрсө болот. 10 есе. Кече мен ким замыз кошо барды го экен. Сүйүмүз да. Sen bardın mı? Parkta. Suyun kim? Muhtar abi. Parkta. Şimdi özüne de suladım şu işte tutkan balağını. Tol çalgan söyledi. Tura, sırtayını tura 200 soğuk çondur oldu. Çaşmalarda 300 soğuk dedi. 200 bala dedi. 200 bala şu baseyinde bana düşüyor da kurdu. Saatler geçen kança bala görüp çıkarttı ya. Minimal 200'den 200 adamın 300 soğuk hesaplayın gününü 20 bin sonunda düşüyor dedi. Hatta minimaldi. Belki kafe seferler turadi, alar услуга көрсөтөт. Анан ошону канча жылдан бери төлөбөлүң арендасын? Былтыр төлөгөн жок, бир сезон. Бир жылга канча ошол? Биз былтыр бааларын эсептеп эме кылганда бизде 108 миң эле, а? 107 миң. Ошо адилеттүүлүкпү? Калыстыкпы ушунун эскерүү? Субъективдүү фактор Ким болду. аренда, ким келишим түзөт? Аренда боюнча? Ким келишим? Аз бул милдетин аткаруучу азырынча. Канча болду иштегениңиз? 5 жыл болду. Силердин милдетиңиз да ошо туурабы ушул? Не деген жетекчиге сунуш айттыңыз сиз? Ушундай болуп атат. Мен мисалы айтып атам, эки эле жерде айтып атам. Навай парк менен бассейн менен айтып атам да. Эмне үчүн ушу жетекчиге сунуш менен кирбейсиңер? Мына калыстык эмес, эл укса эмне болот? Күнүнө мынча акча түшүп аткан жерде биз 8 миң алганыбыз туура эмес. Көтөрөлү, ошол жерге барып хронометраж кылайлы биз деп туруп айтпайсыңарбы эми аны? Колдордон келген ошо 108 миң отыр. Аны албай койбойсуңар, ошо жаманатты болуп жылына 100 миң алып не кыласыңар? Отыруп туруп анан жерде ишкерлер келип миллиондого миллиард деген акчасын кетирип ана классикти көрүп атасың. Канча деген акча чаптаган. Анан иштетип атат бассейнде. Биз тая элдин бассейнин берип алып бирөөгө бечиктештирип берип койгонбуз баш. Ким көзөмөлдөн чыгат? Мен барбасам жүрө бересиңер ушул боюнча. Biz 15. yıl Otur. Kim işlet barат? Убагында жеке менчик болуп кеткен экен. Бүгүнкү күндө бизде ушу биз былтыр кайтарганбыз аны. Ошо былтыр бир сезон төлөнбөй калган. Быйыл сезондо эмне болду? Быйылкысын азыр мына Бул болбойт эми, мен кече тапшырма бердим, аткадыңарбы ошо барып жаптырып, өзүңөр мыйзам чегинде юристтер менен консультация салууга дагы өзүңөр иштеткиле дебедим. Өзүңөр иштеткиле, кассага күнүмдүкүсүн жашына приход кылып кайра ошол кассага түркүлөгүндө акчаны. Ар бир кирген адамды квитанция кылып бергилердин налоги менен сүйлөшүп. Договор менен бирөөгө бергиле болбосо, мына ага айлык төлөп туруп иштете турган бул. Күйүш керек да шаарда. Каяктан оңдойм шаарда? Каяктан акча? Дуановой менен, так дуановой атам. Көрүнгөндөн акча сурап, мына жерде оңдотуп бер. Сиз отасыңар ошону? Ар бир ишкерлерде. Сиз отургула айлык алып, жыргап, уместе. Мына замдарым бар. Кыршабайт этип бар күнгө. Мен сизди ашман эле ошолор менен тил табышып алды, акча алып, мындай дегенден алысмын да. Менде сизге болгон бир 70-80% ишенич бар пока. Бирок мына капа болбогула бүт ушу бөлүмдөр башчылары же адистериңерби көпчүлүгүңөр мындай өз кечирсин билбей туруп айтса, бирок ички дүйнөңөрдө өзүңөр сезип атсаңар эмне болуп атканын. Аралашсаңар да баары. Аралашсыздар. Эгер өзүңөр аралашпасаңар, анда мен кечирим сұрайм. Бирок менде болгон күмөн да. Өзүңөр барсаңар башында. Жөн жүрбөйсүңөр, не иш кылсаңар ушу дойлядасыңар булардан көпчүлүгү. Ким оңдойт анан? Шаарды ким оңдойт? Ким акча түшүрөт? Силер айтылган нерсени, айтып берген нерсени да даярдап кетесиңер. Даярдай элесиңер. Жөн кат жолдоп койгонсуңар, болду, срок бар, жок.
бардығы бир отурат бизде барды кат жолдо ушул жерде отуруп алып туруп жөө барсаң 2 мүнөттүк жерге кат жолдоп коюп отурасыңар. Жөө келиш керек почта аркылуу. Бир отуратыңыз жөн эле. Ишке кызыкпай, эптеп кирип чыгып, күн өтсө болду. Баланын курсагы токпой, үйлөрүнүн курсагы токпой, бардыгын ошого отурат. Даяр акча келсе, эптеп кайерден мына бюджеттен акча каралса, кантип тендер өтсө, ошол процентин кантип жеп алсаңар, оюңар ошол бардыңар. Новый парк боюнча эмнеден сунуш бересиз? Новый парк боюнча комиссия түзүлүп, уже бүгүн биргеликте комиссияны түзүлүп атабыз. Ал жерде бардык службалар бар эшлеген, архитектура, экотехник инспекция, бардык тийиштүү службалар бар. Себеби биз аны кечээ чакырып туруп, бетме-бет сүйлөшкөндө баягы биз койгон талап баягы абайдын эки тараптуу макулдашуу менен деген баягы биздин пункттар иш жүзүнө ашпады, алар көнбөдү. Биздин шарттарга биздин ашыбыз башкача тактик менен барганда азыр комиссия түзүп башкача. Бир парктын канча айнт бар ал жерде? Жердин айнты канча? Ал жерде 3800 Бер жактагы баягы зоопаркка чейин бассейндин ортосунда жаткан жерлери биздин жерлерби? Биздики бар. Эмнеге ошондой жерлерди мындай бир проект даярдатып, андай проект бар бизде. Ким арендага алат? Ушунда мына шаардын борборунда, парктын ортосунда жерибиз бар деп. Эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Архитектураны эмне үчүн чакырбайсыңар? Курулуш курбагыла, бирок проекттин долбоорун даярдап туруп силер конкурска коюп беришиңер керек да жерди. Азыр ага ким эме? Даяр жерлерди эле берип коюп, барып шоколад базар, ошого оңой жерлерди берип коюп жүрө бересиңер. Мындай изденбейсиңер силер. Биздин ишибиз эмес деп коесуң. Кимдин иши анда айтыңызчы? Ошо жерлерди проекттерди даярдап арендага бериш кимдин иши? Силер тайыр акча эле топтойсуңар мында силер. Избашчысыңарбы? Я. Жоопкерчиликти сезбей, мына кызыгуу жок да, кызыгуу болбой каласыңар. Кандай кылганда акча табабызбы, замдарыңыз отурат деп барды. Отуруп алып сүйлөшүп, кандай кылып көтөрөбүз бюджетти? Ар бир квадрат метр жерди мен өткөндө да айткам. Элдер кичинекей торговый центр салып алып, канча деген акчалар табады. Биз ушунча шаардын ортосунда, так ортосунда акча түшүрүп, акча табып, мына бюджетти көбөйтө турган мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай атабыз. Таныш билиш барды бизде. Мен силерден бир жерде сурандым, мына бир жыл болду. Мына жерге мен бир камак коеюн, же тууганым койсун, же иним койсун. Ушунун арендасына тийбей эле койгула деп силерге бир тостумбу? Тоспоймун. Иштегиле да батпаймын. Эмне үчүн силерге эмне тоскоолдук болуп атат? Жасырын Ахмедович, кандай ойлор бар силерде мына? Кандай кылганда оңдойбуз ушу ишкананы? Кандай кылганда бюджетти көбөйтөбүз? Кандай кылганда жерлер такталат? Канча жер бар бизде, жалпы муниципалдык жер, шаар боюнча? Согласно кодекс боюнча жер тилкелердин бардыгы эгер жеке менчик менен мамлекеттин укугу катталбаса анын бардыгы муниципалдык деп эсептелет. Ошо тактадыңарбы биздин канча жерлер бар? Мен былтыр келгенде айткам, Госрегистр сизге архитектор үчөмөргө айткам, эмне бир мындай жерди тактап чыккыла. Баардыгын белгилеп, тактап чыккыла дагы канча муниципалдык жер. Мисалы мына кечеки мен мисалы айткам, Фрунзенский базар турат мына жерде. Базардын асты тоскоон базар. Өзүнүн эмелерин көтөрүш керек да, документтерин болмойт. Базарга первоначально кандай токтон чыгып, канча квадрат метр жер берилген. Астын тостугу болду муниципалдык жер. Хорошо, тоссун, жакшынакыраак тоссун. Бирок муниципалдык жердин үстүндө турганда квадрат метрин эсептеп силер тариф коюш керек. Ошонун негизинде арендага отургузбаш керек, акча да албайт. Ал ошо базарды билиңизчи, кичинекей бир бурчунан канчадан акча алып отурат. Силер жок, наоборот, ошого кызыктар эмес. Сиздер ошону менчиктештирип бергенге кызыктарсыңар да. Силер айтасыңар, да мынаны бүтүрүп кел, мынаны бүтүрүп кел. Архитектурага бар, архитектурага акча берет. Госреестрге барат, кичине гос актысын оңдоп берет. Архитектор чийип берет. Мына силер көрсөңөр, көрмөксүңөр салып коет. Бир 5-10 тыйындын кулу болуп коет атабыз да, 5-10 тыйын. Жок, бул муниципалдык жер, өзүнүн жеке менчик жерин корuganda
Ушундай иштер болбойт эле азыр. Мына планды айтасың мага. Топ камактуу алып койсо, 10 камактуу алып койсо эле ошол план толбой калат. 2 эле жер менен мына Навай парк базар ушул 3 жер менен толтурса болот ушул пландарды. Эгер мындай эме болсо, бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Остановкалар турат. Остановкаларды куруп берип, 2 жарым берсеңер болду, ошо рекламаны илип алсак болот бизге дегендер. Кылбай атасың аны. Эмне үчүн биз жасай албайбыз да? Мына суроо силерге. Эмне үчүн силер кылбайсыңар? Силердин ишкананы жоюп туруп, мына биздин балдар деле бере берет бул иште. Налоги деле кылып коюп бар, мына койдук, арендасы токтоп кой десең, ошол деле токтоп кой. Эмнеге керегиңер бар силердин? Бир гана сносуңар калат, болду, калганыңар бардыгын жоюш керек, ачык айтайын. Иштебеген замдарды ачык айтайын да, эгер иштесе, изденип иштеп, сиз колго кол болсо иштетиш керек. Иштебей, жаш интернетте ал жакты 20 жылын ар жакты койгон балдарды, көргөн балдарды, сыртта окуп келген балдарды алып туруп, бөлүм башчысы заң кылып алса, иш чылат эле. Рахмат айтам. Отуруп алып сүйлөшкүлө да. Силер отуруп алып, анал жерлер бардыгын билесиңер силер. Кайсы кычыкта, кайсы камак канчадан төлөйт, бардыгын билесиңер. Же лишь бы ай сайын ошол акчаңарды топтоп алып, бала чакаңарды баксаңар болдубу? Эл баары бир силерге. Мен айран калып атам эми. 1 жыл болду. Мен айтканым го эме. Ашымер, мен айтканым деп, мына иштешебиз бардыгыбыз. Бирок изденгиле, карагыла. Мен бир дагы жетекчини алмаштырганга оюм дагы жок. Мен жакшы иштеген жетекчи болсо иштешебиз деп айтканмын. Tamam, 1 жылдан кийин сүйлөшөбүз дегенбиз. 1 жыл убакыт келди. Карагыла. Бириңерге мен бар, анан кет, анан ал дедим.